Bingo Tretçi olsun özün kurbanlıkla çalan ben. Gelmeysin be! Ait demler jurnalist, ait bolğanlar. Aprilde Башкортостан жанындагы көп кабаттуу имараттын 7 кабатынан Рысбек уулу Улукбек аттуу жаран өз өмүрүнө кол салууга аракет жасады. Мен жакка окуя болгон жерге келгенде ал жаран мен бир гана журналисттер менен сүйлөшөм деп башка эч кимди өзүнө жоготпой турган экен. Мына ошол 7 кабатка чыгып ал жаран менен сүйлөшүп анын үнүн укканга аракет жасадык. Bingo Tretçi olsun özün kurbanlıkla çalan ben. Bingo Tretçi olsun. Kırgız eli 78 yıldan beri kanın sorup, ölümge duşar kılıp, mal mülkü tartıp, karızga batırıp, çekeyde sızlatıp, türmeye kamatıp, korda atar. Prokuraturu karızı beni kaynasa gözlüğümü atar. Prabatçaga bara almaya kaldım ben. Prabatçada turgan ben. Kamakta turgan için bara almaya kaldım ben. Bara almasam kamaga hüküm çıkardı işte, kamalan ben. Bingo Tretçi beni kamay, 200% kamay. Ular kamap kelgen, Abay'dı kamagan, Abay turabı gel, silem dergi Abay. Gelmeysin be! Ait demler jurnalist, ait bolğanlar. Eşte gelip koy, özünün hukuklarını bargam karab bergile. Bezin, uşunca bezin koydum. Şimdi kamaydı. Kamavaydı. Kamavaydı. Kamay. Bakın var mı Allah? Gel ver bakayım. Ömür var mı Allah? Bırak sınırdan karmalamazsın mı? Bunlar ne? O şeyden karmalamazlar. Olmaydı. Fotoğraf karmalamazsın ne? Geldi aldım. Yok. Ben cür aldım abi. Ben sonra geldi. Önce ettiğinde kurtarıldım abi. Ben de demin sana okudum. Боюнча анан чыгарымын пробациясы бар экен. Дүртең мен чала баштады. Чала баштаганда эле мен улук эмне болду сага десем эле мен өлүгүмдү камашабы булар, мен бүгүн өлүкмүн да. Мен өлүгүмдү токтом чыгарып коюшабы, мамлекет мени ушинтип эле мындай мен буларга эмне жамандык кылдым деп ыйлай баштады. Анан тамашалап атат деп кайра чалсам албайт. Мен бир астан ушу зданиядан сүрөткө тартып окшойт өзүн. Абай
мен муну өлтүрөм азыр өзүмдү өзүм. Тиешелүү журналисттерге айт. Мен өлүгүм зыря өлүп калбайын. Ушул сыяктуу СМС'терди чалып айтып, сүйлөп, мен жөн эле өлүп калбайын. Мен өлгөндөн кийин ошол Ringo Trade казиносунун күнөөлөгүлө жаңа тиешелүү органдар ошонун ишин жылдырбагандарга айткыла деп ушундай эмелерди айтып баштады. А мен шыр эле биринчи тергөөчүсүнө чалдым. Анан скорыйга чалдым. Жолдо мына ГАИ кызматкерлери келип бараптыр. Мен токтото турганда ушундай ушул жерде адам ушундай атат деп бул жаранга кайрылып ГАИнин өкүлүнө. Анан бул шашылыш белги жеткизди келаткан учурда МЧСке чалдык, скорыйга чалдык, милицияга чалдык, сиздерге журналисттерге чалдык. Ringo Trade боюнча ачып айтсаңыз, Ringo Trade буга чейин жабылды деп айтышканда, эмне үчүн кайра жабылды деп талап коюп жатат? Ringo Trade жабылган менен анын онлайн казиносу иштеп аткан. Биз Ringo Trade жабылсын деп будан 5 жыл мурда эле кайрылып келатканбыз алар мыйзамсыздык жөнүндө. А бул жигит ошо онлайн казиносуна 6 миллион сом уткузуп, КМ ишке шаардык КМда тергелип жатат. Өлүктөн айырмалдык Ringo Trade мени өлүмгө алып келди. Бирөөлөй өлтүрдү. Прокуратурага 2 айдан бери кайрылып, МВДга баарына кайрылып эч кандай чара көрүлбөйт. Эле камалай өлүгүмдү камашабы. Менин башканча эле толтура жабыркагандар. Толтура, аябай толтура. 7-8 жыл болуп калды, мурун ачык эми онлайн иштеп атат. Токтосун талап калам мен. Буга чейин дагы ушундай коммуналдык жыйынтыгада мөрөжат берсе, жок, сизди эч ким камабайт, жакта кылмыш жок. Эч ким анда мен өзүм жооп берем. Барып эле айтып берсиңер да. Айтып бере албайм. Башындагы арасында жакшы. Биттер үчкө салбага барат. Кармап турсун. Үчкө салбага. Жок, өзүң спальный бес болсоң ким жатса сен? Мен милициянын старшинасы Талайбек уулу Бактылек. Милициянын айыл кызмат башкармалыгынан 14 апрель 2025 жылы Бишкек шаары боюнча кызматта жүргөнүбүздө Лагуненко Чүй Киев көчөлөрүнүн кесилишинен жаран кайрылды. Менин досум өмүр коркунучта болуп атат. Башкы прокуратуранын имаратынын жанында өзүн бийик имараттан секирип өмүрүм кыямда отат деген маалымат биз албай экен алып эле жөнөттүк бул жака. Биринчи эле келип эле куткаруу кызматына чалдык, тез жардам кызматына чалдык. Өзүбүздүн жетекчиликке маалымат бердик. 102 кызматына чалып келген учурда маалымат такталды. Бул жакта жаран өзүңүздөр көргөндөй куткаруу кызматы тарабынан куткарылып калды. Ошол боюнча эле азыр райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келип алып кетишти. Ringo Trade'дин онлайн казиносуна 6 миллион сомду уктурганын айткан Рысбек уулу Улукбек буга чейин ТМга арыз жазыптыр. Ал эми бул ишти көз өмүргө алсын деп башкы прокуратурага дагы кайрылганын айтып жатат. Бул эки мамлекеттик орган тең азырынча Рысбек уулу Улукбектин арызы боюнча маалымат бере элек. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Биз менен кала бериңиз.